Мугалим илимий-педагогикалык журналынын «Мыкты класс жетекчи 2025» онлайн кароо сынагына Нарын области Кочкор району Азиз Абдыкеримов атындагы орто мектеби Ибраева Алмагүл Орозобековна. Тема «Таштандысыз дүйнө» 8-класс. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакка кош келиңиздер. Анда эмесе сабакты баштаар алдында өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп сабакты баштап алсак. Балдар, доскада илинген ар бир жүрөкчөгө классташыңарга берилген мүнөздөмө боюнча ал классташыңарды таап, жүрөкчөнүн артында катылган тапшырманы аткарышыңар керек. Анда эмесе жагымдуу маанайыбызды баштайлык. Кел, доскага Сезим баштап берсин бизге. Жүрөкчөнүн артында бир жүрөкчөнү тандайбыз. Артында эмне деген жазып экен? Жылма тентек классташыңды кучакта деген тапшырма бар экен. Амтукадир. Эң жакын досуңду кучакта. Тапшырма көчүргөн досуңду кучакта. Дагы жана башка ар бир окуучуга берилген мүнөздөмө боюнча классташтарын таап, өздөрү кучактап жагымдуу маанай түзүп алышат. Эми балдар, бүгүнкү сабактын темасына көңүл бурабыз. Мен сиздерге доскага сүрөттөрдү чаптап койдум жана экранга сүрөттү чагылдырып койдум. Сиздердин оюңуздарча бүгүнкү тема эмне деп ойлойсуздар? Туура айтасыздар. Экологиялык жактан жашыл, таза жер шары жана муңайым тарткан таштандыга толгон жер шарын көрүп турасыздар. Бул экөө тазалыкты сактоо, таза кармоо жана таштандыга толтуруп кармоо адамдын колунан келет деген, колдордун сүрөтү деген түшүнүктү айтып атасыздар. Бүгүнкү сабактын темасы таштандысыз дүйнө. Сиздерди сабактын максаты менен тааныштырып өтөйүн. Таштандынын коркунучтары жана аларды жоюу жолдорун жөнүндөгү билимдерди тереңдетесиздер. Экологиялык иштерге кызыгып жана активдүү катышууга шыктансаңыздар, бүгүнкү сабагыбыз өз максатына жетет. Таштанды деген эмне? Таштанды сырьёнун ар кандай материалдардын жана башкалардын бөлүгү калдыгы же баштапкы сапатын жоготкон продукция. Алар атайын бөлүнүп берилген жерлерге төгүлүп, коюлган шарттарга жооп бериши талап кылынат. Таштанды кээде сырьё катары кайрадан иштетилет же жок кылынып көмүлөт. Дүйнөдөгү экологиялык жактан эң таза өлкөлөрдүн рейтингин экологиялык саясат жана укук борбору жүргүзөт. Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 116-орунду ээлеп, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандан кыйла артта калган. 135 пил — бул кыргызстандыктар жылына чыгарган таштандынын жалпы салмагы. Же тактап айтканда 1,2 миллион тонна. Ал эми ар бир кыргызстандык жылына орто эсеп менен 180 килограммдан таштанды чыгарышат. Кыргызстандыктардын таштанды челегинде эмнелер бар деп ойлойсуңар? Көпчүлүк бөлүгү бизде азык-түлүк жана кагаз калдыктары сыяктуу үй тирчилик таштандылары. Алар калдыктардын 4-классына кирип, Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында таштандынын көлөмү 2 миллиард тоннадан ашкан. Ал эми башка класстагы калдыктардын көлөмү салыштырмалуу аз экен Кыргызстанда. Бирок алардын таасири бир кыйла коркунучтуу. Мисалы үчүн 1-класска таштандыга өтө коркунучтуу сымап, термометр, оор металлдар кирсе, 2-класстагы таштандыга өтө коркунучтуу болгон эски батареялар, аккумулятор, мотордун майлары. Ал эми 3-класска ацетон, бензин, марганец жана башка ушул сыяктуу орточо коркунучтуу заттар кирет. Булар экологияга олуттуу өзгөртүүлөрдү алып келип, калыбына келтирүү үчүн жок эле дегенде 30 жыл талап кылынса, ал эми кээ бир учурларда калыбына келтирүү процесси такыр эле жокко эсе. Жарымына жакыны таштандыны челектерге ыргытса, ал эми 4-жаран
Ар бир 4-чү жаран таштандыны өрттөп экологияга олуттуу зыян келтирет, абанын булганышына себепкер болууда. Экологдордун айтымында, жерге көмүлгөн же жөн эле орунда чогула берген таштандылардын жер астындагы сууларга өтүп кетүү коркунучу бар. Ал гана эмес, бул жердин курамын бузат. Бак-дарактар, жер-жемиштер көп жылга өспөй калат. Мисалы, жер астында калган пластик 400-500 жылда араң гана жок болушу мүмкүн. Анда эмес балдар, бул коробкага ичинде эмнелер бар экен, келип карап көрөлү. Ичине салынган заттар менен таанышабыз. Ким келет? İçine gelip sarayız. Neler var ki içinde? Arada taşlandı. Alırız. Ekran cevap. Tasam. Bakın bu nelerken? Neler kap çıkıyorsunuz? Эми балдар, бул белгиге көңүлүңөрдү буруп карасаңыздар. Сиздер алган коробканын сыртында ушул белги турат. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул калдыктарды кайра иштетүү дегенди түшүндүрөт экен. Эми биргелешкен аракеттер. Биз жаңы эле алган таштандыларды кайра иштетип көрөлү. Жаңы эле бөлүп таштандыларды сорттоо деп атабыз. Таштандыларды жаңы эле биз сорттоп алдык. Пластикти, кагазды жана биз айылда тургандыктан айылда пресс чөптүн жиби. Демек ушуларды азыр сиздер кайра иштетип көрүңүздөр деп сунуштамакчымын. Кана балдар, убактыңар бүтүп калды. Ким эмне жазат? Айтып келип койсоңуздар. Айтыңызчы, эмне айтыңыз? Так, башка балдар көңүл бурабыз, Биздин азыр убакыттан материалдар таштандыга ташталып, жана өрттөлүп камера багып, зыян келип жатат. Аларды өзгө көп топтоп алып, керектүү буюмдарды жасап болобуз. Биз ташталып жаткан чөйрөдөн өзүбүзгө керектүү буюмдарды жасасак болот. Мисалы, ушундай кичинекей жазгычаларды жана төшөктө тургасак болот. Азаматсыңар. Так, кочалып коелу. Үчүнчү топ, сиздер эмне жазадыңыздар? Биз деген колдонуп жаткан баклажкаларды күндүк жашоодо чыгып аткан нерселерди жасасак болот. Мисалы, шпурга деген көчө тазалаганга, кора тазалаганга жардам берет жана үй ишине жардам берет. Акчадан да экономика болот. Демек, бул шпурга менен дагы корону тазаласак болот экен, шпурсак болот экен. Эмне бул пластик канча жылда чирийт экен бул? 500. 450-500 жылда чирийт экен. Чоң рахмат сиздерге дагы.
биз мектепте чыккан кагаз таштандыларды ушундай салуу үчүн мектептин коридоруна ушундай урамаларды коюуну чечтик. Биз ичиндеги чогулган кагаздарды кочкордогу макулатурага өткөзүп, андан өзүбүзгө керектүү буюмдарды алсак болот. Биз ушундай жол менен өзүбүзгө пайда алып келип, жана табигатты коргоп атабыз. Чоң рахмат. Биз айыл жергесинде тургандыктан айыл чарбада мал чарбачылыгы менен алектенишет. Ошол себептен малга той даярдоодо чөптү пресстетишет жана ал прессти малга бергенден кийин арткан жибин колдонуп көрүүнү балдар сунушташты. Пресстен ушундай качелде жасап алсак болот. Бакка илип алып, отуруп. Жайдын күнү, бактын күнү. Молодцы, азаматтар. Сиз эмне жасадыңыз? Мен жипти анан чөптөн чыккан жипти ысырап болуп чыгып кылбай ушундай жүгөн, аркан, нокко дегендерди жасап малдарга керек. Бул эмне? Жүгөн. Нокко. Демек, үйдөгү пресс жипстерди жөн эле кылбай жасалсак болот экен. Азаматсыз, рахмат. Азаматсыздар. Демек, күнүмдүк жашоодо таштандыларды азайтуу, кайра колдонуу жана кайра иштетүүнү биз колго алышыбыз керек экен. Таштандысыз жашоонун артыкчылыктары бул үчөө деп санап атабыз. Биз экономикалык артыкчылык, социалдык артыкчылык жана экологиялык артыкчылыктар. Таштандысыз жашоо үчүн биз ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек жана билген билимдерибизди жайылтышыбыз керек. Анан жанарекил таштандыны кайра иштетүүнү боюнча билимдерди алышыбыз керек. Демек, ар бирибиз жоопкерчиликтүү болсок, иш-аракеттерди кылсак, анан биргелешкен аракеттерди кылсак, демек биздин максатыбыз ишке ашат. Балдар, таштандысыз дүйнөнү куруу силердин келечектин колунда. Жаңы технологияларды колдонуу, кайра иштетүү, экологияны кантип таза кармоо үчүн силердин дүйнө таанымыңар кенен, билимдүү жана ойлоп табуучу болушуңар керек. Эми балдар, силерге үйгө тапшырма. Дүйнө жүзү таштандыдан арылуу үчүн кандай иш-аракеттерди кылып жатат? Бул тууралуу сиздер интернет тармактарынан карап, өзүңүздөр үчүн маалымат алып келесиздер жана силердин иш-аракеттериңер кандай болот Кыргызстан таштандысыз мамлекет болуш үчүн?